Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты Зайырбек. 12 жылдан бери аманатка кыянат кылбай иштеп келет. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман жеткирерине кепилдик берет. Кыргызстанга бир аптада 2 машина жиберилет. Аманатты өзү алып барып тапшырууну каалагандар үчүн дареги Нижегородская метросу, Перовск шоссеси 9, 7-марат. Телефону +7 926 788 70 70. Жүктөрдүн баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө. Менин атыман кайрылгандарга арзандатуу бар. Айыл чарба министрлиги Тойбоз колбасасы боюнча текшерүүнүн жыйынтыгын чыгарды. Тойбоз соода маркасындагы Адал азык компаниясынын колбасаларынын ветеринардык санитардык корутундусу ветеринардык кызмат тарабынан берилди. Бул тууралуу Айыл чарба министрлиги билдирди. Мыйзам бузуунун булагын аныктоо боюнча иликтөө иштери жүргүзүлгөн. Жалпысынан 57 үлгү жөнөтүлүп, алардын бардыгы чочко ДНКсы боюнча терс жыйынтыкты көрсөткөнү айтылды. Даяр эт азыктарын, колбаса кошулмаларынын компоненттеринин үлгүлөрү төмөндөгү кызматтарга жиберилген. Бишкек шаарынын Республикалык ветеринардык диагностика жана экспертиза борбору, Россиянын Иркутск аймактар аралык ветеринардык лабораториясына, Казакстандын Эркин Талгам ЖЧКсынын сыноо лабораториясы, Нутритест ЖШС Алматы. Белгилей кетсек, Россиянын ветеринардык жана фотосанитардык көзөмөл кызматы Кыргызстандын экспортталган колбасанын курамында соя жана чочконун ДНКсы аныкталганын билдирген. Бирок аны өндүргөн Тойбоз компаниясы маалыматты четке кагып келет. Урматтуу момун мусулман бир туугандар. Жалал-Абад облусунун Ноокен районунун Рахманжан айылынын тургуну 1970 жылы туулган Айнагүл Юсупова бир тууганыбыз боордун циррозу менен ооруп, чет өлкөдөн боорун алмаштырууга муктаж болууда. Боорукер кыргыз элине кайрылып, операция кылууга жардам сурайт. Колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар адамдарды Аллах ыраазычылыгы үчүн экрандагы банктык реквизиттерге кимдин колунан канча каражат келсе, которууңуздарды суранабыз. Биздин N-банк номерибиз 996 550 58 15 58. Виза картанын номеру 41 77 49 01 70 69 52 27. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Чүй дарыясынын жээгин бекемдөө тапшырмасы берилди. Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы чек ара болуп саналган Чүй дарыясынын жээгин бекемдөө иши менен таанышты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Чүй дарыясынын жээктери борпоң топурак жана кум шагыл болгондуктан суу жеп, дарыянын нугу Кыргызстандын аймагына жылган. Буга ылайык аталган дарыянын жээктерин бекемдөө пландалган. Бүгүнкү күндө Чүй дарыясынын сол жээгин бекемдөө боюнча биринчи кезекте курулуш иштерин жүргүзүүгө жалпы 5 объект каралып, анын 2 объектисинде иш баштоо үчүн мамлекет тарабынан 50 миллион сом акча каражаты бөлүнгөнү кабарланды. Алар Сокулук районунун Камышановка айыл аймагына караштуу чек ара мамычасы жайгашкан Кыргызстандын аймагын коргоо боюнча дарыянын жээгин бекемдөө, Сокулук районунун Төмөнкү Чүй айыл аймагына караштуу Кыргыз Республикасынын территориясын дарыя ташкынынан коргоо, Чүй дарыясынын жээктерин бекемдөө иши 2 аптанын ичинде башталары айтылды. Акыркы коңгуроодо кандай иш-чараларга тыюу салынат? Ички иштер министрлиги эскертүү берди. Ички иштер министри Улан Ниязбеков онлайн кеңешме өткөрүп, акыркы коңгуроо иш-чарасында коомдук коопсуздуктун камсыздалышы боюнча тапшырмаларды берди. Министр ар бир жетекчи жооптуу болгон региондо комплекстүү иш мерчемден тышкары кошумча алдын алуу чараларын уюштуруп, аймактарда жаш өспүрүмдөр катышкан жагымсыз окуяларга, массалык мушташууларга, унаа кырсыктарына, резонанс жараткан фактыларга жол берилбеши керектигин эскертти. Улан Ниязбеков төмөндөгүдөй тапшырмаларды коюп, жалпы эрежелер аткарылбай, жаш өспүрүмдөр жабыркай турган болсо, өспүрүмдөргө жооптуу болгон адамдарга карата мыйзам чегинде катуу чаралар көрүлө тургандыгын эскертти. Жаш өспүрүмдөр тарабынан жана аларга карата жасалган кылмыштарды
алдын алуу боюнча күчөтүлгөн тартипте иштерди жүргүзүү. Мектеп директорлору, билим берүү жана социалдык бөлүмдөр, ата-энелер комитети, жаштар коому менен биргеликте жаш өспүрүмдөр арасында ар кандай терс окуяларды болтурбоо аракеттерин көрөп, жалпыга маалымдоо каражаттары жана социалдык тармактар аркылуу атайын алдын ала эскертүүлөрдү коомчулукка жеткирүү, өспүрүмдөргө автоунаа берүүгө болбой тургандыгы, экскурсия, отуруш жана башка ушул сыяктуу майрамдык иш-чараларга тыюу салынганын жайылтуу, нөөмөт бөлүмдөргө ыкчам тергөө топторуна, өспүрүмдөр менен иштеген жана аймактык тескөөчүлөргө, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган кызматкерлерге сапаттуу нускамаларды өткөрүү, мектептерде атайын орто окуу жайларда жана алардын айланасында орнотулган видео камералардын иштөө шарттарын алдын ала карап, ыкчам иш-чаралар жүргүзүү. Кадыр Кошалиевдин тегерегиндеги талкууну саясатташтыруунун кереги жок. Мындай пикирди президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анда төмөндөгүлөргө токтолду. Журналист Кадыр Кошалиевдин мурдагы президент Курманбек Бакиевден алган маегинин тегерегинде бир топ талкуулар жүрүп жатат. Анын ичинде Кошалиевди элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасынын кетирүү талабын койгондор да бар. Элдик курултай бекиткен регламенттин 25-пунктуна ылайык төрага жана анын орун басарлары делегаттардын көпчүлүк добушу менен элдик курултайдын ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнө шайланат. Демек, элдик курултайдын өткөрүлгөн убактысынын бүтүшү менен алардын ыйгарым укуктары дагы аяктайт. Кийинки элдик курултайда делегаттардын көпчүлүк добушу менен төрага, анын орун басарлары жана катчысы кайрадан дайындалат. Андыктан элдик курултайдын төрагасы ар бир кезектеги курултайда жаңылана тургандыгын эске алып, Кадыр Кошалиевдин тегерегиндеги талкууну саясатташтыруунун кереги жок деп эсептейбиз. Анын журналист катары мурдагы президенттер Аскар Акаев, Курманбек Бакиевден алган маектери өзүнүн тандоосу, кесиптик изденүүсү деп эсептейбиз. Ошондой эле даярдаган маяги мамлекеттик маалымат каражаттарынан чагылдырылбаганын баса белгилейбиз, деди. Кошалиев экс-президент Курманбек Бакиевден интервью алган. Анда суроолор журналистикалык этикага туура келбегени, атайын багытталган суроолор берилгени жана кылмышкер катары сырттан соттолгон Бакиевден интервью алганы кызуу талкууну жараткан. Жыл башынан бери тышка канча алтын сатылганы айтылды. Ушул жылдын 1-кварталында Кыргызстан жалпы суммасы 50 миллион 296,9 долларга 822 килограмм 137,4 грамм алтын сатты. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин документинде айтылат. Маалыматка ылайык, алтынды төмөнкү мамлекеттер сатып алган. Кытай жалпы суммасы 9 миллион 698,859 миң долларга 167 килограмм 882,1 грамм. Швейцария жалпы суммасы 40 миллион 597,115 миң долларга 654 килограмм 255,3 грамм. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору. Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куян, тизе муун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Ысык көлдө 150-гө жакын мыйзамсыз объект табылды. Иштер сотко өтөт.
архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги Ысык Көл облусунда өз алдынча курулган объекттерди аныктады. Бул боюнча топтолгон материалдар сот органдарына өткөрүлүп берилет дешет аталган башкармалыктын басма сөз кызматынан. Белгилегендей, мамлекеттик агенттиктин комиссиясы Ысык Көл облусунун аймагында пансионаттарда эс алуу жайларын курууда эрежелердин сакталышын жана саркындуу сууларды иштетүүчү курулмаларын текшерип, мониторингдин аяктады. Комиссиянын ишинин жыйынтыгы менен 146 объектте мыйзам бузуу аныкталган. Бардык 146 объект боюнча материалдар сот жана укук коргоо органдарына жөнөтүлөт. Алык Осмонов атындагы улуттук китепкананын директору Нуржан Иманкулова ээлеген кызматынан убактылуу четтетилди. Бул туурасында Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен кабарлашты. Анда айтылгандай, ушул жылдын февраль айында башкы прокуратура китепканада текшерүү жүргүзүп, кызматка дайындоодо, каражаттарды иштетүүдө мыйзам бузуулар бар экенин жана китептердин жоголуусун аныктаган. Мунун негизинде Иманкулова суракка чакыртылып, апрель айында кылмыш иши козголгон. Маданият министрлигинин билдирүүсү боюнча жогоруда мыйзам бузуулар Нуржан Иманкулованын өзүнө ыйгарылып берилген милдеттерди так аткарбоосунан жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануусунан улам келип чыккан. Азыркы тапта министрлик Иманкулованы ээлеген кызматынан убактылуу четтетти. Улуттук китепкананы 2021 жылдан тарта Нуржан Иманкулова жетектеп келген. Facebook KG басылмасынын маалыматына караганда, Иманкулова Самат Ибраевдин мурдагы аялы. Өзгөндө 8-9 класстын окуучулары мушташып, мугалимдери жаза алышты. Өзгөн районунда караштуу Мойдунов атындагы номер 11 орто мектептин окуучулары мушташып, мындан улам бир нече мугалим тартиптик жаза алышты. Билим берүү жана илим министрлигинен билдиришкендей, окуучулар арасындагы пикир келишпестик 17 майда сабактан тышкаркы мезгилде Тыт талаасында болгон. Конфликт видеого тартылып, социалдык тармактарда тарап кеткен. Бул окуяга байланыштуу Өзгөн райондук билим берүү башкармалыгы тарабынан комиссия ата-энелер менен бирге кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча бир нече мугалимдерге карата тийиштүү чара колдонулган. Мектепте жетишсиз тарбиялык иштерин алып баргандыгы үчүн Жакыповага сөгүш, мектептин социалдык педагогу Г. Кулмаматовага, 8-А класстын класс жетекчиси Г. Умаралиевага, 8-Б класстын класс жетекчиси Р. Абдрахмановага, 9-Б класстын класс жетекчисине эскертүү берилди. УКМК мыйзамсыз иштеген казино аныкталды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери жүргүзгөн текшерүүнүн жүрүшүндө крипто биржа жана крипто майнинг кызматын көрсөткөн РГ жоопкерчилиги чектелген коому кармалды. Тергөөдө алардын тиешелүү документтери жок экени, мыйзамсыз иштеп келишкени аныкталган. Тинтүү учурунда мыйзамсыз иштерден түшкөн ирий суммадагы каражат табылган. ЖЧКнын кожоюндары салык төлөөдөн качып, нак кирешелерин жаап жашырып келишкени тастыкталган. Учурда бул кылмышка тиешеси бар адамдарды табуу, республикалык бюджетке келтирилген зыяндын суммасын аныктоо боюнча кошумча тергөө жүргүзүлүп жатат.